Жамгыр кичине зыян тийди, бирок негизинен 70-80% барда мындай гүлдөгөн, мындай боло бермес да мурда. Көп жылдан бери Баткендин өрүгүн органикалык жол менен кургатып, Баткендин бренди деп иштеп жүргөн Турсунали Төлөмүшев быйыл өрүк башкача болуп гүлдөгөнүн айтат. Жылда жакшы гүлдөбөй, жакшы ачылбай, ысык алып кетип, суук алып кетип, начар болуп келген да. Ошол эле учурда, мисалы үчүн мурда өрүктөр 3-4 күн араң гүлдөп турган болсо, ошол ысык суук алгандыктан өрүктүн гүлү тезелеп түшүп калат экен да. А быйылкы жылы өзгөчө болду. Өрүк гүлдөгөндөн баштап эле өрүк сонун гүлдөдү, үй гүлүндөй болуп, гүлдөр да чоң-чоң ачылып, жыпар жыты чыгып, өтө сонун гүлдөдү да. Өрүктүн гүлүн жапондордун сакура дарагына теңеп, аты гүл жыпар жыты, кооздугу адамды суктантып, жан дүйнөсүнө гана эмес, ден соолукка да пайдалуу деп ишенген Турсунали Төлөмүшев, Баткенге айгүл гүлдөгөндө эле эмес, өрүк гүлдөгөндө да туристтерди тартса болорун белгиледи. Сакура бул жапайы кайналынын гүлдөшү да, бул жапайы кайналы. Экөөнүн немеси бир эле түрдөгү дарак да бул. Бул деле өрүккө кирет, ал деле өрүккө кирет да. Бирок биздин өзгөчөлүгүбүз, биз гүлүнөн да пайдалансак болот. Ошол учурда өрүк бышкан мезгилде дагы фестивалдарды кылып, андан да пайдаланып, кыскасы жаз менен өрүктүн арасында бир топ фестивалдарды өткөрүп, көптөгөн чет элден туристтерди чакырсак болот да. Жаз келип, айлана чөйрө түркүн түскө боелуп, ага өрүктүн гүлү кооз көрүнүштү берип турган кез. Бул сүрөтчү үчүн өзгөчө чыгармачылык менен иштей турган убак. Андыктан бир күндү текке кетирбей, Баткендин кооз көрүнүшүн кагаз бетине түшүргөн сүрөтчү өзүнчө бир эргүү менен иштеп жатат. Ошон үчүн биз азыр ушул убакытты кармап калыш керек да, ушул убакытты чагылдырып калыш керек. Себеп муну баягы жөн эле элесиңде көз алдыңда калтырсаң да эле болот. Бирок кандайдыр бир кол менен тартып эме кылганыңда баягы жаратылыш менен сүрөтчүнүн ортосундагы айкалыштык эсте калат да. Жылда Баткенде өрүк гүлдөгөн учурда аба ырайы кескин өзгөрүп, өрүк гүлү быйылкыдай кооз көрүнчү эмес. Эгерде аба ырайы туруктуу болуп турса, анда Баткендин кооз көрүнүшү апрель айына чейин созулат.